Стройкада иштейт элем дейт. Бул дагы болгон окуя тилекке каршы. Стройкада иштеп жүрүп, бир чоң объектти алдык, ал жерде бир байдын үйү экен, ошол жерде жашап, мен разнорабочиймин, айтканын алып кел деген алып келип ушинтип иштечүмүн дейт. Ошентип жүрүп, хозяиндин, башчыбыздын кызын көрүп жактырып калдым дейт. Анан шайтан ага 1000 түрлүү ойлорду берди. Анын телефонун алдым, башкасын кылдым. Ошентип ал менен сүйлөшүп жүрдүк дейт көпкө. Бир күн чалып алып, кайдасың, кантесиң, келбейсиңби? Ушинтип сөздөрүн айтып чалат. Бирок келбейт ал. Сиз келиңиз, бүгүн ата-энем жок, кетишти конокко. Келбейсизби сиз дейт. Сүйлөшүп отурабыз дейт. Ана бул таппай эле турган жигит ошонун үйүнө келет. Үйүнө келип, шайтандын музыкасына бийлешти башладык дейт. Ошентип шайтан 1000 түрлүү ой пикирлерди берди. Анан ошол байкуш кызга такажанды кылышты баштайт. Шайтандын буйругунун негизинде такажанды кылышты баштайт. Намысына тиет. Кыргызстандагы ар бир эже карындаштар менин намысым менен ойношот. Ошентип ал байкуш кыз эч нерсеге күчү жетпеген, алсыз, назик жаратылган кыз күчү жетпестен корккондуктан үшүн жоготот, өзүн жоготуп коет. Бала дагы шок абалына келип, суу себет башка кылат, өзүнө келбейт кыз. Буну өлүп калыптыр деп коркуп, ана мени камабасын, башка кылбасын деп, камабасын. Ошондой ойлор келип, баягы байкуш кызды өзүнөн кетип калган. Өлгөн же тирүү аны билбейт. Ошого карабастан шок абалына түшүп корккондуктан алып чыгып көмүп салат. Коомубузда тилекке каршы ушундай окуялар болуп атат. Кудайым өзү сактасын. Тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууган, 1 жылдын ичинде Кыргызстанда эң өкүнүчтүү цифра менен айтамын. 20 000, жөнөкөй нерсе эмес, 20 000 эже карындаштарыбыз аборт кылдырат экен. Бул өзүнөн өзү болуп калган жок. Адам сүрөтүндөгү шайтандардын иши, адам сүрөтүндөгү иттердин иши, адам сүрөтүндөгү айвандардын иши. Эсиң болсо токтот.